Мен турган жер бул Башбулактагы Самомойканын жанында турам. Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылына кирип, түз жүрүп келе бересиздер. Мектеби айыл өкмөтү бар. Андан өтөсүздөр. Анан трассанын ол жагында Самомойканы көрүп аласыздар. Самомойкадан өтүп, сиздер солго буруласыздар. Ал жерден Анан бала чыгып кетти го дөңгө. Ал жака чыкпайсыздар. Ошол жерден эле оңго бурулуп, тегиз жол менен 200 метр жүрсөңүздөр, сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Тегиз жол менен туугандар. Тегиз жол менен 250 метр кирсеңиздер, жерибиз турат. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган жер участокко келип калдым. Мен көрсөткөн көчө менен түп-түз жүрүп келесиздер. Эч жака бурулбайсыздар. Примерно бир 250 метр, 300 метр түп-түз жүргөнүңүздөрдө ушул эле главный көчөнүн туугандар. Мына сол тарабында жер участогубуз сатыкка чыгып атат. 5 соток кызыл китеби бар. Сразу закон түрүндө сиздерге өтөт. Мына ушул жер туугандар. Жакшы жери ошо. Трассадан 300 метр гана түз эле жол менен келесиздер. Түшүндүңүздөр, а? Мына бул жакта көчө тарабы 5 соток болгондо, көчө тарабы 20 метр болот. И өйдө тарапка 25 метр болот. 4 бурчтук квадратный жер. Анан нол жагында үй бар туугандар. Нол жагында дагы үй бар. Айтайын дегеним, бул эки үй тең жерин мында ойдуруп тегиздетип сонун кылып алган. Көрүп атасыздарбы? Мына оң тарап деле ошондой тегиздетип сонун кылып алган. Сиздер деле мына экскаваторду чакырып, кырдырып салсаңыздар, теп-тегиз сонун болуп калат. Анан өйдө тарабында участок жок. Ошол жагы дагы мындай жакшы да, мында безопасный. Мына жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта үйлөрдүн, жерлердин саны толтура. Караңыздар, үйлөр күндөн күнгө көбөйүп атат. Мына бул жакта дагы үйлөр көп, население көп туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Өтө сонун экен. Чоң трассадан 300 метр туугандар. Теп-тегиз эле жол менен келесиздер. Так, ушул жерден башталат. Мына кошунанын заборуна чейин 20 метр, өйдө тарапка 25 метр. Түшүндүңүздөр, эми жүрүңүздөр, жогору тарапка бир чыгып көргөзөйүн. Туугандар, жердин мына өйдө тарабына дагы чыгып келдим. Бул мен жанагы көрсөткөн главный жол. Бул эки этаж үй. Мына үйлөр, дегеле ошолай трассасы бардыгы көрүнүп турат. Көрдүңүздөрбү? Мына трассада машина кетип атат. Көрдүңүздөрбү? Өтүп кетти азыр. Трасса ушул жерден көрүнүп турат да. Мына дөңгөн чыгам деп кышылдап калдым го. Так. Казыктары кагылган. Бул жакта дагы бир казыгы бар. 20 метр. Анан ичкериге 25 метр. Түшүндүңүздөр, а? Мына ал жакта кошунаңыздар оюп тегиздеп алган жашнакай кылып. Мына жүрүңүздөр, мына жака деле өтүп көргөзөйүн. Анан мына жерде чек жок туугандар, пустой. Анан кичине нарыраак барганда нар жагы жол болуп калат. Жар деп жер берилген эместен кыйтык жер болуп калган үчүнчү. Ошол. Мына жерлерде жер жок. Участок жок дегеним. Мындай бош орундук, анан нар жагы көчө. Мына казыктары кагылган. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Оюп тегиздеп алыш керек ошол эле. Мына караңыздар, Мына үйдү караңыздар. Өтө мындай бир сонун кылып, 4 бурчтук кылып тегиздеп алыптыр. Мына кошунаңыздар деле ошентип тегиздеп алган. Сиздер деле ошону тегиздеп алсаңыздар болду. Мына өйдө тарабында участок жок, бул жак бош орундук. Көчүп кетет, анда мындай болот деп кыжылат болбогула. Бош орундук, кыйтык жер. Анан кийин нар жагы көчө. Түшүндүңүздөр, а? Баасы 1 миллион 380 000 сом, анан кеми бар. Сүйлөшөсүздөр. Кызыл китеби бар. Сразу госрегистрден өткөрүп берет сиздерге.